Кыргызстандын улуттук театр 27 мартта Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында эл аралык театр күнү салтанаттуу белгиленип, Эргүү улуттук театр сыйлыгы Кыргызстандын облусундагы жана Бишкек шаарындагы бардык театрлар ат салышты. Быйыл өзгөчөлөнүп бул кароо сынакка чет өлкөлүк спектакльдар дагы катышкан. Алардын ичинде Казакстандын Нур-Султан шаарынан келген Сахне театры да бар. Сөз башынан болсун деп меймандарды кепке тарттык. Мына өнөрдө чегара болмойт деп, сол өтө расында да ол мейлі Кыргызстанда болсын, Кыргыз казак енді әрқашанда Алатаудың ар жағында біздер, бер жағында сіздер бірге туған. Сондықтан ол ешқандай шекара болмайды. Мейлі бұл Ресейден келсін, мейлі Германиядан келсін, мейлі Арабиядан келсін, ол өнөрдө барлығын сурда переводствон түсіне беруге болады. Майрамдык кечеге Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Азамат Жаманкулов катышып, ал ырастагандай өлкө башчысынын колдоосу менен 3 мекемеге, тагыраак айтканда опера жана балет театрына, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга жана Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрына быйыл 2019 жылы толук ремонттук жактан акчалай жардам берилерин, ошондой эле Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына материалдык жактан колдоо көрсөтөрүн өз сөзүндө белгилеп өттү. Былтыр сөз берилген бул боюнча. Ушул 3 мекеме толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп, анын ичинде репертуарларына жаңы спектакльдерди киргизгенге акча каражаттар бөлүнүп атат. Экинчи этап менен мынакей Кыргыз драма театры турат, Оштогу драма театры турат, андан кийин жаштар театры турат, Чүз, анан цирк турат. Мынакей ушул мекемелер экинчи этап менен быйылкы жылдын аягына чейин аракет кылабыз киргизип калганга, бирок киргизилбей калса эмки жылга капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча иштерди жүргүзөбүз. Ошентип толкундануучу мүнөттөр да келип жетти. Эргүү улуттук театр сыйлыгы ирети менен тапшырылып, эң мыкты дебют номинациясын Туңгуч театрынын Суречкинин осуяты спектаклинде Суречкинин роль үчүн Бегимай Касымалиева алса, эң чоң сыймык деп айтсам болот, себеби мен бул нерсени албайт болчумун, бул сыйлыктарды, себеби көп нерсени бизге Жамал ападан чоң ыраазычылык билдирем. Эркектин ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн 2 номинацияга берилди. Алардын бири Учур жаштар театрынын Жабарс спектаклинде ойногон Илимбек Калмуратов болсо, экинчиси Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыка драма театры даярдаган Маң спектаклиндеги Эдигейдин ролу үчүн Темирлан Ысманбековго ыйгарылды. Эң мыкты аял затынын ролуна Гала театрынан Галина Кетова жеңип алды. Кетова Галина Сергеевна, Гала театрынан 50 оттенков Чехова спектаклиндеги. Ал эми дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылымгарыптар бөргөнү чыгармасында Айзаданын образын жараткан эң мыкты эпизоддук ролу үчүн сыйлыкка татыган актриса Альбина Имашева ар бир роль, мейли эпизод, мейли башкы роль болобу, биз үчүн жан дүйнөбүз менен берилип, көрүүчүнүн купулуна жеткире аткарышыбыз керек деген ойлору менен бөлүшүп өттү. Ушул эргүүнү бүгүн алып отурган мен үчүн күтүүсүз болуп турат. Азыркыга чейин калчылдап өзүм да ушундай толкунданып турган убагым. Чоң рахмат. Албетте өтүп кеткен жылдары 5 спектакль болсо, 5 спектаклдин 4 спектаклинде роль жараттым. Чоң роль болбосо дагы мен мындай элге өзүнүн тарбиясын, өзүнүн таалимин бере турган ролдор жараттым десем болот. Француз драматургу Жан Ануйдун Уурлар кечеси спектаклине режиссерлук кылган. Кыргыз көрөрмандарына мыкты деңгээлде жеткизе алгандыгы үчүн эң мыкты режиссер наамына татыган Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемберди Бекбалиев бул сыйлыкка тартыктуу кылган актерлорго ыраазычылыгын билдирди. Азыр толкунданып турган нерсе. Анан буга чейин дайыма болуп коюп келген спектакльдерди анда экинчи бол 1 балл, 2 балл жетпей калып, ошондой болуп келаткан. Бул жолу Кудай буйруса тийди. Балдар үчүн коюлган эң мыкты спектакль намына Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдумомунов атындагы драма театрынын Кар ханышасы спектакли татыктуу болду. Кыргыз авторунун чыгармасынын эң мыкты сахналаштырган чет өлкөлүк спектакль намына Өзбекстан менен Казакстандын өнөр адамдары катышып, Жаныш Кулманбетовдун Сен экөөбүз спектаклинде Казакстандын Нур-Султан калаасынан келген Сахне театрынын спектакли жеңүүчү деп табылды.
Эң мыкты спектакль намын Учур жаштар драма театрынын Жабарс спектакли жеңип алды. Ар жылы өткөрүлүүчү Эргүү улуттук театр сыйлыгына өнөр инсандарына дем күч ыраазчылык иретинде Маданият министрлиги тарабынан материалдык жактан 600 000 сом бөлүнсө, ал эми айтыш коому тарабынан 100 000 сом өлчөмүндөгү акча каражат көмөк катары көрсөтүлгөн. Жана театрды көтөрүү үчүн мыкты менеджер керек деген ойлорун айтыш коомунун негиздөөчүсү Садык Шернияз төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Бардык тараптан колдошубуз керек. Бул сыйлыкка 6 жыл болуп калды буйрулса. Биз коомду тарбиялайбыз десек, бул театрдан башталыш керек. Кей түзү жакшы көңүлгө ала албай жатабыз. Өкмөт дагы, парламент дагы, бирок бул ишти жөнгө салышыбыз керек. Ошол себептүү коомдук фонд, айтыш коомдук фонд ушул театрга жардам берүү чечимин кабыл алган. Учурда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында 19 театр бар. Алардын катарында опера, балет, курчак жана музыкалык драма театрлары иш алып барып келет.